Салам урматтуу достор, жана өзгөчө айымдар. Бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Куттуктайбыз. Жана Аку сени дагы куттуктайм ушу 8 март майрамың менен. Рахмат. Биз Мирель Аку кызматтабыз. Мен дагы ардактуу аял затын бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Аял бул эне, аял бул сиңди, аял бул эжекебиз, карындашыбыз, Аял бул биздин кызыбыз, аял заты. Ошондуктан сиздер бар, бул дүйнө кооз болуп турат. Андыктан бар болуңуздар, майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Мирель, келин баланы куттуктадыңбы? Буюрса. Жакшы. Биз болсо ушул бүгүн аял затына жагымдуу белек жөнүндө сөз кылалы деп турабыз да. Анан мен биринчи мырза катары сенин оюңду уккум келип атат. Негизи эмнеди ойлойсуң ушул белек жөнүндө келгенде? Белек келгенде же 8 март же ар кандай белектер айымга дегенде өзгөчө менин бир ой эле кирет. Бул эң универсалдуу, эң башы, албетте ал кошумча кылса болот. Бул гүл. Гүл негизи бул эң назик, анан жана эң сулуу нерсе эмес беле? Убактылуу болсо, мурун болсо мен буга каршы болчумун. Гүлдөн көрөгөндө бир жакшыраак нерсе берсе жакшыраак болот го. Мисалы 500-800 сом, 1000 сомго гүл алганча андан көрө дегенде. Эмет койсо, кээ бирлер болсо там 6-7 миңге чоң бир букет алышат эмес беле? Ага кийим алып берип койсоң оңораак болмокко, же ошондой эле алтын алып берсең же деп ойлочумун. Бирок чынында бул сен көңүл берип атпайсыңбы? Сен жөн эле гүл берген жоксуң, ал бир жумадан кийин эме соолуп түшүп калгансың. Сен көңүл, ал сен сезим берип атасың. Көбүнчө анан ойлодум. Анда эң жакшы белек айымдарга бул сезим. Же бул көңүл экен да. Көңүл буруу. Анткени болсо кантип көңүл буруп бердиң, кантип ойлоп чыгардың. Анан аялдар болсо көбүнчө бул белген белек албетте өз ролун ойнойт, бирок болсо кантип берилди, кандай маанай менен берилди, жакшы, кандай көңүл менен жана кандай креативдүү берилгенде ошону көбүнчө балайт го деп ойлойт болуш керекмин мен да. Аябай сонун айтылган сөз бар го, мисалы сынды сен бетке шалт деп чаап айтсаң болот дейт. Анан ошол эле сынды кадырлап пальто кылып кийсең болот дейт да. Карачы, анан сен айтылган мисалы 10 000 сомдук роза деле кандай берилди, ага чейинки сенин кадамдарың, сенин фантазияң, сенин жумшаган аракетиң, бул да аябай маанилүү. Абдан сонун. Жакшы. Ошол көңүлдү карайт го деп ойлоп койдум да. Албетте унаа алып берсең, кандай гана бербесең унаага жыргайт да. Бирок албетте чынында көңүлдү көбүрөөк көңүлдү беришиң керек да. Менин жолдошум гүлдөрдү мындай дейт деп койчу, ал деген ушундай болчу. Ал деген соолуп калат да. Эмне кереги бар, ушунча акча көрөт, андан көрө кафеге барып келген жакшы да дейчи да. Ал мен башында таарынчымын, сен бир гүл бербейсиң деп элестет. Ошондон ой канча уруштук эсимде жок. Анан кийин ал менин гүлдү жакшы көргөнүм курбуларым айтып калды да, Айнура гүлдү аябай жакшы көрөт депчи. Анан кийин карап отуруп, анан биз гүл бергенде мен кургатып койгондорду жакшы көрөм да. Кургатып ал жака бул жака букет кылып салып койгондо, бул ушинтип сактаса болобу? Мен ойлочумун да, бул ыргы эле таштандыга кетет экен депчи. Анысыкандай. Көбүнчө ошол эркектердин ушундай ою болсо, менин деле оюм бар болчу, ал болсо бир 5-6 күндөн кийин кака кетет, таштандыга ыргытылат. Сенин болгон белегиң, сенин болгон аракетиң, убактың, акчаң таштандыга кетип калабы деп туруп, анан көбүнчө башка нерсе берет. Жалко деп туруппу. Бирок чынында мен айткандай эле бул көңүл берип атасың. Көңүлүң өтө маанилүүрөөк да. Кандай гана бербесең, эмне гана бербесең, сен көңүлдүү болуп бериш керек. Азыр мисалы заман ырасы оңолупчу, жана үйгө бөлмөдөгү гүлдөр дагы аябай сонун букет катары, гүлдесте катары сонун оформлять этилип калды го. Сонун тим эле баасы дагы, оформлениясы да баары сонун, анан ошондой бергендер да аябай көп да. Биз да кесиптештерибиздин арасында сүйлөштүк да, мындай букет эмес, ушундай үйдөгү гүлдөрдү берерибизге, өсүп бизден эстелик калат айма депчи. Карап кыялдабай мындай. Негизи аял заты үчүн эң жакшы белек дегендечи, мен ойлойм да, бул адамга айтылган көңүл буруу сөз депчи, эң эле. Эң жакшысы мисалы жогоруда айтылгандай гүлдү берип бирок унчукпай койсоң, ал ойлойсуң да, бул кыйналып алып келбей эле койсо болмок экен, мынтип депчи. Анысыкандай көңүл буруу, бул тактично, мындай жакшынакай кылып көңүл буруу. Анан ушу белек дегенде дагы бул сүйүүнүн тилдери дагы аябай маанилүү ойлонот го дейм аял үчүн. Сиз бере турган адам ким ал? Анын сүйүү тили кайсы? Эгерде ал үчүн мындай көңүл буруу сүйлөшүү аябай маанилүү болсо, анда демек
ал айымды башка жакка алып барып жакшынакай кечке ал үчүн бир күн убакыт бөлүп аны угуп сүйлөшүп майрамың менен деп куттуктаган жакшы. Эгер ал үчүн белек болсо анда сөзсүз белек бериш керек да. Анткени белек бербесең ал мени сүйбөйт деп гана кабыл алат. Болду, ортодогу ага чейинки мамилең баары жөн гана бузулат. Айым эмнени баалайт? Эгер ал жардамды бааласа, 8 март сеники толугу менен айтканыңды кылам, эмне жардам берейин. Карачы, мисалы айбай сонунда бул үчүн ал айымды билиш керек. Эгер ал айым үчүн колдоо маанилүү болсо, 8 март толугу сени менен деп аны ук, ага комплимент жаса, ага жылуу сөзүңдү айт, бир күнүңдү арнап кой да. Эң жакшы белек бул убакыт эмеспи? Анан ошол убакыттын ичине сен эмнени кошосуң? Бул андан кийинки белектериң. Кээде телефон чалып куттуктап, анан мен бара албай калдым, бирок белегимди берип идим деген, мисал билбейм, мен үчүн жеке бул адамды сыйлабастыкка жатат да. Эми бул смотря ким. Эгер жакын адамың ошентсе, анда бул сыйлабастыкка жатып калат. Эгерде мындай досторуң, алысыраак компаниялаштар, кесиптештер болсо, анда буну кубаныч менен кабыл аласың да. Туура. Эгерде жакын адамың ошентсе, анда эгерде мен үчүн ушул күнү убакыт бөлө албасаң, анда деген көп суроо пайда болуп калат. Туура. Негизи болсо айтылгандай эле көңүл берүү бул өтө маанилүү. Бирок кандай десем, аялдын же ар бирөө башкача да. Мүмкүн бирөө болсо чынында жөн эле белекти күтөт. Убакыт деле кереги жок, ошол эле доставка менен жиберип койсоң ал ошого кубанат, түшүнөт. Бирок чынында айымдар көбүнчө көңүл буруу менен убакыт бөлүү, бир жакка барып коюу, даже белек бербесең дагы жакшы убакыт өткөрүп койсоң, бул сонун белек болушу мүмкүн да. Анткени ал күтөт ушунучу. Ошондуктан эркектерге кээде бизге кыйын ойлонобуз, бул эмнесин жакшы көрөт, эмнесин беришин керек депчи. Анан эң эле кызыгычы, курбулар дагы бири-бирине телефон чалганда сага 8 мартта эмне белек кылды деп сурайт да. Ооба. Бул суроо демек сен белек кыздар үчүн маанилүү экенин дароо эле айтат да, сага эмне белек кылды деп. Андан кийин анан каяка бардыңар деген экинчи суроо кетет да. Бул баягы любопытный суроолор эле адамга баягы аныктап койгонго жардам берет. Ал үчүн эмне маанилүү, эмне керек экенин. Бул да жакшы. Айтор 8 мартта ошол бир дагы көңүл бурулбай калган апа болбосун, көңүл бурулбай калган кыздар болбосун, мырзалар, биздин сүйүктүү мырзаларыбыз, колуңуздан келгенин кылып, мен ушуну кыла алдым, бирок бул чын жүрөктөн деп сүйгөнүңүзгө, апаңызга, эжекеңизге, карындашыңызга сөзсүз көңүл буруп койгонду унутпаңыздар. Албетте, азыр интернетте байкасак көптөгөн ар кандай ыкмалар бар экен. Кымбат эмес, акчаңыздар жок болсо дагы, кичинекей ыкмалар менен дагы арзаныраак кылып деле, бирок чоң ушундай көңүл белек кылсаңыздар болот экен. Ошон үчүн ушул ыкмаларды да карап көрүңүздөр. Бир эжеке айтат жолдошуначы, туулган күнү жайында экен да, анан жок дегенде площадьтан бир гүл үзө келбейт белек деп үйгө киргизбей коюптур да. Элестет. Анан ал барып кечинде площадьтан гүл үзүп алып кайра келиптир да. Анысы кандай? Бул өзүнчө бир романтикабы? Жок дегенде бир нерсе кылып койгонду унутпаңыз. Ооба, албетте. Көңүл буруу бул өтө маанилүү. Жакын адамыңыздарды унутпаңыздар. Ошол бүгүнкү эжекелериңиздер, аялыңыздарды, айымдарды бир хотя бы СМС болсо дагы, ошол эле коллегаларыңыз болобу, ким болбосо, досторуңуздар болобу, ошолорду унутпаңыздар. Ушул майрам күндө жакшы майрамга аракет кылыңыздар. Анткени болсо, мындай да, мурун мен мындай болчумун да, мындай ойлочумун. 8 мартка эмне бересиң дегенде отуруп алып туруп, ал болсо 23 февралдан зависит этет дечимин да. Мага кандай белек кылса ошондой, мага кандай көңүл кылса ошондо кылам депчи. Какой привет, такой ответ деппи. Биздин карамагыбызда канча убакыт калды? Убактыбыз соңуна келип калды. Жакшы. Анда биз угармандарыбызга мырзалардан сурайлы, сүйүктүүңүзгө эмне белек бергенин жатасыз. Плюс 1-301 760-60-70 WhatsApp номуруна жазсаңыз болот. Андан тышкары комментарий кылып ылды жаана жазып коюңуздар. Мен ушундай белек берген там. Жашыруу эмес болсо, анда ошо комментарийга жазып коюңуздар. Биз көрүп, сыймыктанып, карап эметип туралы. Анан эртең болсо же бүгүн эле мен ушундай белек алдым деп айымдар сиздер да жазып коюңуздар. Кийинки угушкан подкасттарга жолугабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Ал китап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.